Кыргызстанда тартылган бир катар фильмдер Сочиде өтө турган ири кинофестивалга катышат. Толук метраждуу тасмалар боюнча режиссер Дастан Жапардын Чек арадагы келишим, кыска метраждуу тасмалардан Саадат Казакбаеванын Күйгүмдөгү коңгуроо аттуу эмгеги көрсөтүлөт. Ал эми даректүү фильмдер боюнча конкурска Дастан Боркош тарткан Алихандын айылы тасмасы катышат. Ошондой эле сынакка кирбеген эмгектер да көрсөтүлөрү күтүлүүдө. Фестивалдын соңунда бир нече номинацияда сыйлыктар тапшырылат. Евразия кинофест экинчи ирет уюштурулууда. Ал 6-13 июнь күндөрүнө белгиленген. Фактически 50 стран, больше, чем 90 кинокартин. 50дөй өлкөдө тартылган 90дон ашуун кинофильм көрсөтүлөт. Кайсы гана тасма болбосун, көрүүнү каалагандардын баарына эшик ачык. Фестиваль экинчи гана ирет уюштурулуп жатканы менен, ал чыгармачылык чөйрөнү бир топ таасирлентти. Буга чейин 4 ирет кинофорум уюштурсак, анын алгачкысы Бишкекте өткөн. Биз жаш кино ишмерлерине колдоо көрсөтүп, биргелешкен кино долбоорлорду да ишке ашырууга көмөктөшөбүз.